А советтің өзі чоғылбай, кворум болып береді, санан бұлар іштей береді да. Форс-мажор. Форс-мажор деген. Анда Талашбаевич, анда коллега жоққа шығарып тастады. Сіз жоғарғы коллега шығармай. Жөнле, демагогияны развать етпейші, мабрикамын етпейші. Бербесең, ешкеде отырып іште береді. Жоқ. Жалал-Абад курортунда жыл сайын өнөкөткө айланган кызматчылары кайрадан башталды. Курорттун жетекчиси Максат Абышкаев ден соолугуна байланыштуу эмгек өргүүдө экендигине карабай, аны эч бир жүйөсүз кызматтан бошотушканы айтылат. Кыргыз курорт башкармалыгынын коллегиялык жыйынындагы 5 адам анын ордуна башкасын дайындаган. Бейше Сатыгулов коллегиянын мөөнөтү апрель айында бүткөндүгүн айтып, алардын буйругун мыйзамсыз деп эсептейт. Бул жерде маселе эмне болуп атат? Жок, эч кандай мыйзамсыз эле бирөөнү директорду бошотуп, орун басарды да бошотуп, анын ордуна бирөөнү бекитип кетүү болуп атат. Биринчиден аны эмне үчүн мыйзамсыз деп айтканым, коллегиянын мүчөлөрүнүн колу менен жөнөтүп атат да. Коллегия деген Кыргыз курорттун башкармалыгы боюнча коллегияда ол жерде 7 адамдан турат. Ошону 5 адамдын колун койдуруп жөнөтүшкөн. Биринчиден, о коллегиянын мөөнөтү 2020 жылдын апрель айында эле бүткөн. Аны Кыргызстан профсоюздар федерациясынын эң жогорку органы болуп эсептелген кеңеш. Съезден кийин кеңеш да, ошо кеңештин мүчөлөрү ошол коллегиянын мүчөлөрүн шайлап полномочиясын 3 жылга бир шайланат да. Алардын 3 жылдык срок өткөн үчүн андан кийин совет болуп бир адам узарткан эмес. Биринчиден мөөнөтү бүткөндөн кийин бул кишини действующий начальник турса деле ага карабастан бул кишини милдетин аткаруучу кылып ошо буйрук менен тааныштыруу үчүн жөнөткөн. Мындай салттуу кызматталаш буга чейин да орун алган. Азыркы жетекчи болом деп келген бир уч топ 2017 жылыда дал ушундай ыкманы колдонуп кызматты ээлешкенин айтышат. Ошол учурда Эгембердиев жетекчинин орун басарлык кызматында аз убакыт олтурган. Бул окуя 2017 жылда деле болгон. Ошол 2017 жылда деле ушул эле адамдар келген. Директор болом деп, директордун орун басары болом деп, ошол эле адамдар кайра келип атат. Эмне мындай башка адам жокпу? Өзүбүздөн болуптур, хорошо, директордун нарушениясы болсо бир ошондо жумуштан бошотуш керек. Эч кандай жүйөлүү себеби жок эле жумуштан бошотуп атат. 2017 жылы мен жардамчы болуп келгенмин берге, Ошол Бишкектеги немелердин алмашуу боюнча келип 2 ай иштегенден кийин кайра кеткенбиз биз. Соттун чечими алар утуп алып келип, биз аткаруучу болуп келгенбиз бул жерге. 2 айдан кийин булар кайра келди, биз кеттик. Кыргыз курорт туризм башкармалыгынын жетекчисинин милдетин убактылуу аткаруучусумун деген Күчүков жаңы жетекчини жамаатка тааныштырганы келген. Курорттун жетекчиси Абышкаевдин кызматтан алынышын мыйзамсыз кадамдарга барганы менен түшүндүрөт. Эми мен турган санаторийдин жетекчисине бир нече жолу кызмат ишинде текшерилип, тийиштүү органдар менен кылмыш козголгон. Андан тышкары тийиштүү органдар менен эсептөө палатасы менен текшергенде кыйла мыйзам бузууларды аныктаган. Эми анын жыйынтыгын мен чыгарган жокмун. Муну ошол коллегиялык деп коет, отурумдун деңгээлине карап, биздин жогорку орган отурум эме деп коет да, коллегия деп коет. Коллегияны карап, анан коллегиянын чечими менен мага тапшырышып, ошол тапшырманы аткар деп мени бияка жиберишти. Сатыгулов эми бул дагы тапшырманы алган көрүнөт. Бул толук мени игнорить этип, менин өтүнүшүм тапшырма аткарбай атат, толугу менен аткарбай атат. Бул мен мыйзамсыз жана туура эмес одоно деп түшүнөмдө, мен ошол маселе боюнча тийиштүү органдарга кайрылганга кагаздарды даярдап атам. Жаңы дайындалган башчыны жамаатка тааныштырганы келген тараптын максаты азырынча ишке ашпады. Жалал-Абад курортунда учурда 170 кызматкер эмгектенет. Санаторияга өлкөнүн бардык булуң бурчунан Атыгөл, коңшу Казакстан, Орусиядан да эс алуучулар келет. Жалал-Абад санаториясы өлкөдө алдыңкы эс алуучу жайлардын катарында. Жылына болжолдуу 10 миңдей жаран ден соолугун чыңдап кетсе, ушул тапта 200 адам дарыланууда. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал-Абад.